Атасы, ата кесуін уланған белгілі педагог, креативді директор, педагогика илимдеринин докторы Ахматов Кыялбек Камутович 1983 жылдың 29 мартында Ош облысынын Карасу районундагы Катта Талдык айыл өкмөтүнө караштуу Садырбай айылында мугалимдин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Атасы Камут Ахматов, апасы Калдаркан Ахматова мугалимдик кесипте аркалашкан, учурда пенсияда. Каарманыбыз 5 бир туугандын улуусу, 4 карындашы бар. Кыялбек Ахматов 1990 жылы Ош облусунун Карасу районундагы номер 107 Кызыл Гайрат атындагы орто мектептин 1 классына кирип, аны 2000 жылы бүтүргөн. Ошол эле жылы Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетине кабыл алынып, 2005 жылы артыкчылык диплому менен аяктаган. Ал эми 2001 жылдын сентябрынан Ош шаарындагы номер 39 октябрдын 70 жылдыгы орто мектебинин кыргыз тили мугалими. 2002 жылы Карасу районундагы номер 107 Кызыл Гайрат орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими. 2003 жылдан Ош шаарындагы номер 18 Наваи атындагы гимназия мектебинде кыргыз тили жана адабияты адеп сабагынын мугалими, директордун тарбия иштери боюнча орун басары, социалдык педагог кызматтарын аркалаган. 2005 жылы республикалык үлгүлүү мугалим 2005 кароо сынагына катышып, 1-орунду багындырган. Ошол эле жылы Ош мамлекеттик университетинин орус филологиясы факультетинин журналистика кафедрасында окутуучу. 2006 жылы сентябрь айынан кыргыз филологиясы факультетинде, 2007 жылы педагогика кафедрасындагы окутуучу болуп эмгектенген. 2003-2013 жылдар аралыгында номер 18 Алишер Наваи атындагы гимназия мектебинде мугалимдик кызматты айкалыштыра иштеп келген. 2013 жылы сентябрь айында Ош мамлекеттик университетинин билим лицейине директор болуп дайындалган. Лицейде иштеп жаткан мезгилинде окуучулар республикалык олимпиададан 1-орунду багындырууга жетишкен. 2016 жылдын май айынан 2020 жылга чейин Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине караштуу Ош шаарындагы Жетиген мектеп лицейинде директор болуп эмгек жолун уланткан. Ал эми 2020 жылдан баштап Кыргызстан Маариф фондунун директорунун академиялык маселелер боюнча орун басары, Маариф билим берүү комплексинин академиялык маселелер боюнча координатору болуп иштеп жатат. Кыялбек Ахматов 2011 жылы Бишкек шаарында мектеп окуучуларынын адеп акhlактын түшүнүктөрүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары деген темада кандидаттык диссертациясын, 2020 жылы орто мектепте акын жазуучулардын өмүр баянын, чыгармалары менен биримдикте окутуунун илимий методикалык негиздери деген темада докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргоп, педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын алган. Ал 100гө жакын илимий макалалардын, 3 монографиянын, 60тан ашуун илимий устундук китептердин, мектеп окуучулары үчүн 4 окуу китебинин, 2 окуу программасынын, 2 предметтик стандарттардын, 2 хрестоматиянын, колледждердин студенттери үчүн 2 окуу китебинин, 1 окуу программасынын автору. Ал үй бүлөлүү 3 кыз, 2 уулдун атасы, жубайы Миргүл Маматова да мугалим. Кыялбек Ахматов ар дайым изденүүнүн үстүндө ийгиликтерди жаратып келет. Илим дүйнөсүн жаштайынан эңсеп, учурда бул чөйрөдө көптөгөн эмгектерди жаратып, чыныгы мугалимдик жетекчилик касиетин далилдеп келүүдө. Кыялбек Ахматов креативдүү директор, дасыккан педагог жана талыкпаган окумуштуу.